Өзүңүздөр көрүп тургандай, агып жаткан суу бул Оштун негизги символдорунун бири болгон Акбура дарыясы. Дарыядан эле жүргөндө азыр кадамдап көргөзөйүн. 1, 2, 3, 4, 4,5 метрден кийин эле бул жакта 2,5 гектар аянтты элеген гараждардын чоң бир бул жерде орношкон аймагы жатчу. Ичи санитардык нормаларга жооп бербей, кой, эчки, керек болсо ит, тооктордон бери багып бул жерди таштанды канага айлантып алган жер жакынкы күндөрү Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматовичтин тапшырмасына ылайык эс алуу багы болуп өзгөртүлөт. Учурда бул жердеги эски каралбай калган таштанды гараждар, таштанды аймак толук тазаланып бүтүп, учурда атайын оор техникалардын жардамында курулуш калдыктарын ташып чыгаруу жумуштары жасалып жатат. Эки жарым гектар аянттагы эски гараждар бул тарапта башында көрсөткөндөй Акбура дарыясын тосуп алган болсо, экинчи тараптан гараждардын ортосунда сиздер көрүп турган чоң бир дарыя десек болот. Бул канал өзү, жекелик каналы. Бирок чоң болуп дарыядай агып атат. Муну Ош шаарынын кээ бир тургундары, көпчүлүк жашоочулар көргөн да эмес, мондай дарыя сыяктуу канал агып өтөрүн билишпесе деле керек. Анткени дарыянын бул тарабы дагы гараж, бул тарабы дагы гараж, ортосу дарыя, чети Акбура. Кудай буйруса, бул жерде мына азыр гараждар тазаланып алынып, ачылып атат. Бүткөндөн кийин сонун бир 2,5 гектар аянтта эс алуу багы пайда болгондон кийин Акбура дарыясына, жекелик каналдын жээгине келип, бала чакаңыздар менен сонун болуп эс алып, жыргап кеткенге шарт түзүлөт.